Biz ham mana shu Qirg'izistonimizni 10 kishiga o'sishiga biz ham hissamizni qo'shgimiz keladi. Мырзабатыр Миралиев Ноокат районунун тургуну. Анын үйү жолдун кызыл сызыгынан сыртка чыгып кеткен. Ош Баткен Разаков жолун оңдоо максатында анын үйү бузулган. Мырзабатыр мырза жолдун оңдолуусуна каршы эместигин айтып, бирок келтирилген зыяндын ордун толтурууга жардам болсо жакшы болор эле дейт. Незаконный эмас, mayli законный buzilsin, qana buzilsin. Bizni tortayotgan ziyonimizni oz-moz bizga ko'mak bersa, biz shuni tarafdorimiz. Biz bu yo'l solinmasin degan hech qanaqangi fikr yo'q, lekin bizga shunaqangi yozishibdiki, bular nizomsiz, o'zi bilarmonlik qilib, o'zboshimchalik qilib solib olgan bu yerlarda, uylarni debdi. Hech qanaqangi arxitekturaga tegishli dokumentlari yo'q. Shu sababdan biz buzyapmiz deb ko'rsatma berishibdi. Bunaqasiga aytganda el qiyinchilikda hozir. Mana ko'ryapsizlar, mana qiyinchilikda pul yo'q paytida ko'ryapsizlar. Hattoki o'zimiz qonimizni boqolmayotgan, zo'rg'a yetkazayotgan mahalda mana bo'lib elni qiynab ro'zani kunida. Мырзабатыр Миралиев сыяктуу үйү жолдун кызыл сызыгынан сыртка чыгып кеткендер ондоп саналат. Учурда мындай курулуштарды бузуу иштери кызуу жүрүп жатат. Айрым жашоочулар турак үйүн жылдыруу үчүн 3 күн гана убакыт бергендигин айтышат. Бул кыска аралыкта үйлөрдү бузуп бүтө албастыгын билдиришет. Ал иштерди аткарууга каражаттары да жоктугун кошумчалашты. Мындан улам президентке каражат жагынан жардам берүүсүн сурап кайрылышты. Men oson yo'lda biz chiroyli bo'lishni xohlaymiz. Gullasin ko'chalar, chiroyli, ipay yo'li ekan, chiroyli. Bizga yordam kerak. Mana qarang uylarda qarang, bizga yordam yo'q. 200 biz qancha ақша olamiz? 2,5 ming ақша olaman. Pensiya. Nimaga yetadi? 2 qiz bolasi 3 tadan 6 ta bor. Nima yordam bizga prezidentdan? Bizga qanaqa yordami tegadi prezident? Chirdivi dokumentini olib chiq deb so'ragan ham yo'q, bunday qilib chuqurlab ele ketib bardig'i eldikini Siz da buzasin deb o'ta o'shanda. Ha, bardig'ini buzasin deb o'tadi. Жазып коюштур го, үйлөрүн сыртыначы, мынча метрде. Ошондой кылып, 308 жазып коюптур. Сиздин үйүңүз? Ооба. Сиз бузуп баштадыңызбы? Баштай элекмин. Башташки мени азыр үстөлөрүм ham жок. Өзүм жаке жалгыз эптелип айтам. Эми Hükümetten yana ümitimiz var. Ноокат шаарында Зулпуев жана Көкжер айыл өкмөттөрүндө жолдун кызыл сызыгына чыгып кеткен 132 курулуш аныкталган. Алардын ичинен 82си турак үй, 54-ü коммерциялык багыттагы имараттар жана жеңил конструкциядагы тосмолор. Ноокат райондук архитектура кызматы жашоочуларга уруксатсыз салынган курулуштарды бузула турганын 2016-жылдан бери эскертип келген. Бирок алар убагында кызыл сызыктан кирүү үчүн аракет көрүшкөн эмес. Кышта кыш болуп калды, кичине мүмкүнчүлүк бергиле 1-2 жыл туртугула жол башталгача деп ошону деп атат. Өзүңөр да аз көрүп атасыңар, жогорку кеңеште дагы айтылып келинип атат. Ош Баткен жолуну тез аранын ичинде бүткүргүлө, тендерлерин дагы тездеткиле деп айтып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошол себептен биз мына Ош жолунун кызыл сызыкка чыккан курулуштардын баардыгын эскертүүлөр бердик. Жаңыдан 2022-ден жаңыдан дагы бердик. Бүгүнкү күндө мөөнөтү бүткөндөрдү өзүңүздөр көрдүңүздөр, буздуруу алдырып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол иш-чаралар жүрүп жатат. Анан Ноокат шаарда шаар куруу кеңешмеси түзүлгөн, бузуулар отряды дагы бар. Ошол комиссиянын курамдары менен баарыбыз чыгып жүрөбүз. Ушундай болуп азыр. Ош Баткен Разаков жолунун Ноокат районундагы бөлүгү 47 чакырымды түзөт. Аталган жол 1961-64 жылдары салынган. Азыр жолду толук реконструкциялоо иштерине даярдык жүрүүдө. Бирок ага чейин быйыл жамоо иштерине казнадан 9 миллион сом бөлүндү. Биздин мекеме бүгүнкү күндө утурумдук ремонттун эсебинен аң чөнөктөрдү жамоо, асфальт менен жамоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул аталган жолдун узундугу 45 чакырым болгондуктан планды өз убагында аткаруу үчүн бизге кошумча райондон мекемелери тартылып, жамоо иштери аткарылып атат. Бул жол реконструкция болгон чейин бизге планга бекитилген. Ага чейин биз баары ушул оңдоп түзөө жумуштарын аткарабыз. Бизге атайын бул үчүн пландар бекитилип каралган. Азыр жолдун жамоо иштеринин ушул жолдогу 40%-ын уже жасап бүтүп калдык да.
Мамлекеттик маанидеги жолдун Ноокат районундагы бөлүгүн оңдоо үчүн транспорт министрлиги тендер өткөргөн. Аны жапониялык Жайка уюм уткан. Учурда оңдоо иштеринин долбоору түзүлүп жаткандыгы айтылууда. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, ТМЖ жаңылыктары. Ова, бул сиздин үйбү?